Бул жанагы эле огородко суу чачкан, багдаракка суу чачканы, анан кийин өзүңдүн машинаңды жууш үчүн чыгарылган пистолет мойка. 3,5 миң сом. Колуңда кармап, телефондорун акчаң кармап кыйналдыңбы, чөнтөгүңө саксаң чөнтөгүң доң коюп атабы? Мына сен үчүн атайын сумка. 800 сом, чисто кожаный. Чашың өтүп баратат, колу бутуң талып атат. Мана массажер, колуңа, бутуңа, каалаган жериңе кысып алып, бул эми иштешин мен өзүм көрсөтөм, анан эле мынандай иштейт. Колуңа, бутуңа, каалаган жериңе иштесең болот, кан жүгүртүүгө жардам берет. Бул 800 сом. Эртеден кечке иштеп, денең талып, эт байлап, денең май басып, семирип атасыңбы? Кан жүгүрткүң келеби? Сен үчүн мына тренажер, комплект. Бул резинасы менен колуң, бутуң отуруп турасың. Муну ол деген жана илгерки биздин тарт ойноо резиналар за. Мунун комплект, ушул турган комплект 800 сом. Аялыңа да өзүңө да пайда. Белиң ооруп, белиңде кыржаң барбы? Мойнуң ооруду? Мына массажер сен үчүн. Болгону 500 сом эле. Каалаган 3-4 положение коюп алып, жатып денеңди кадимкидей дем алдырып массаж кылсаң болот. Бул баягы эле уличный фонариктер 400 сомдон. Бул наушник. Телефонуңарга 1 штук келди 1000 сомго. Желающийлер болсо мында алып калгыла, наушник салып алып калаңар да музыка угуп жүрө бересиңер. Мына ал өткөндө рекламаланган синтезаторум. Бул синтезатор 5000 сом. Ошону менен кошо эле балдарыңарга мындай ойной турган чоор келди. Бул не только балдар, чоң адамдар деле баягы музыкалдык инструмент талантың болсо ойносоң болот. Бул 1000 сом. Жайдын күнү телефонун каякка салышты билбей, сигаретин каякка салышты билбей кыйналдыңбы? Мына сен үчүн ремешокко тагылган сумкалар. Мына кара күрөң түсү бар. Булар бир жыргал жери белиңе ременге тагып коет экенсиң дагы. Телефонуңду, сигаретиңди салып алып жүрө бересиң. Мына мен өзүм тагып жүрөм. Мына ременге салып алып. Булардын болгон баасы 500 сом эле. Эсептеле санда келип атат, келип алып калгыла. Бул баягы эле бүктөлмө складной очкилер. Мына бүктөлмө 3, 2,5, 2 деген размерлери келди. 350 сомдон келип алып калгыла. Бул баягы эле сагыз баскычтардан дагы экөө келди. Сагыз баскычтын мунун насаткасында мындай 2 түрү бар экен. Бири чоң, бири кичине. Мына кичинеси менен сагыз басасың, чоңу менен фрезери чыгарып картошка партошка. Булар 1,5 миңден. Мына солнечный панелдер, телефондор зарядкалаганы. Күнгө зарядкага сайып коюп, күндө отуруп телефону зарядкаласаң болот. Булардын баасы 400 сомдон. Мындай лампочкалар келди. Бул телефонго окшотуп эле үйдөн зарядкалай аласың, зарядка саят. Көчөдө отурганда барган жериңди монтип алып туруп, жандырып алып, караңгы жерде отуруп, каалаган ишиңди бүтүрүп келе бересиң. Мында 3 положениясы бар, дальний, ближний маргаш. Булар 250 сомдон келди. Бул баягы эле мен сатып жүргөн газ. Мына газ баллонун улуп алып, мына иштете бересиңер. Мына коробкада ачылбай жаңы турат. Мунун баасы 1000 сом эле. Денең талыдыбы, денең ооруду, бирөөнү массажер кылып бер, массаж кылып бер десе, мына массажер электрический. Бул да телефон кошо зарядкаланат. Мына жерде положениялери бар. Мындай 5-6 положениясы бар. Мынандай насаткалар бар. Булар 1200дөн болуп калды. Бул баягы алыс жолго баратканда ысыгыраак кайнак суу ичкиң келди. Машинаңа прикрутилге улап алдың дагы, улап алып сууну мына ал прикрутилге улап турган шнур. Машинага прикрутилге улап алып эле сууну ысытып алып, ичине кофе, софе, чай демдеп алып кете бересиң. Бирок мунун бир жери бул шарактатып кайнатпайт. Өттө шарактатып кайнатпайт. Болгон баасы 500 сомдон эле. Бул аккумулятор зарядкалаганы.
Bizden ilgari çoğ zaryadniklere geletler, hazır mınday kiçinekeler gelip kaldı. Bunu men kadimkile 12-24 volta maşinan akkumulyatorun zaryadkalar eritkensin. Men işlet tekşerip gördüm. Bolgon bası 1200 so'm. Bu maşinaga sayçı, maşinaga işletçi pilisos, maşinanın içine salı alı işletçi versin. Telefon koşu zaryadkalanat. Ötü nasatkası var. Bası 500 sömele. Bu maşinaslarların maşinası içine salıp жүрgөнү pilisos. Бұл да телефон қошу заряд кылынат. Мына иштеши. Мына ол баягы эле сакал алгыч, жыргал жашоо. Болгону 400 сом эле. Ассаламу алейкум. Дагы эң сонун буюм келди. Мына ол фонарик. Мындай положениеде 3 положениясы бар, дальний, ближний, моргач, то есть 5 положение экен. И мынандай мегай боласың кечинде пешнеңе таап алып. Бул почти 50 метрге чейин алат экен. Мына дальний, ближний болот. Мына узакка көтөрүп азайтырат. Бул телефонго окшоп эле кадимкидей эле прикрутилген сайып туруп телефонго окшоп зарядкалай бересиңер. Ана мунун эң сонун жери бул фонарик эле эмес, мына жерде өзүн шнур менен сайып коюп туруп телефонуңдагы тайпи менен телефон зарядкаласаң да болот. Бул зарядный каттарды кетирген батарейкасы толтуруп көчөдө кетип телефонуңа ачып калса телефон сайып зарядка алып жүрө берет экенсиң. Болгон баасы 800 сом. Мына лампочка вентилятор. Булар 1000 сомдон келди, 1000 сом. Мунун иштеп атканын көрсөтөйм, мен өз үйүмө коюп койдум. Мына азыр вентилятор иштеп атат. Кааласаң мынтип өчүрүп жандырсаң свети жанат. Кнопканы кайра баскансаң свети жок, өзү гана иштей берет. Бул свети менен күндүзү мына свет лампочкасын өчүрүп өзү иштете бересиң. Андан сырткары мен өзүм комнатама да бирди койдум, пульт менен өчүп жанат. Мына да бир светильниктер, бул да патрон ордуна эле сайып коесуң. Свет 3 положениеде жанат. День и ночь. Ортосунда мына вентилятор иштеп атат. Өчүрүп коесуң пульт менен. Кайра жандырып кой. Мунун пульти жок, кнопка менен деле включатель менен иштетип жандырсаң болот. Бул дагы 1000 сом. Мына ол чоңурагы. Мындай мен эксперт үйгө коюп койдум. Бул да пульт менен да кнопка менен иштейт. Мына бассаң свет 3 положение. Мына ортосунда вентилятор. Муну да эле патронго эле сайып койсоң иштей берет. Бул чоңурагы 1500 сом. Фонариктин түрлөрү келди. Бул фонарик мынандай 1, 2, 3 положениясы бар. Кечинде үйгө мына жандырып койсоң да болот. Телефонго окшоп зарядка алат. Бул 500 сомдон, ал эки чоңу. Бул кичинекейи. Мынандай ол бир положениеде болгондой, мынандай дальний, ближний, квадратный болот, мынандай болот. Анан мунун да светин өчүп жанганы 3 положениясы бар. Булар 400 сомдон. Адам жаш улганга сайын тырмак каттый баштайт. Ошого мынандай бутун колуңдун, основной бутуңдун тырмагын алганы мынандай кайчы келди. Бул кайчы менен комплектте мына жерде кулак чукуруштар бар, 8 штук. Мына тырмактын астын чукуй турган. Бул болгону 400 сом эле комплеги. Мына бул кышка кие турган перчатки, калың, материалы кожа. Бул перчатканын бир өзгөчөлүгү мына сөмөйүндө сенсору бар. Телефонду колуң перчатканы чечпей телефонду кадимки ачып окуп кете бересиң. Булардын баасы кышта 1000 сомго чыгып кетет, азыр 800 сомдон. Ассаламу алейкум туугандар. Бир кызык нерсе. Кечинде лампочка жандырып койсоң свет көп кетет. Ошого мынандай чакан гана лампочкаларды алдырдым Кытайдан. Мына телефондун немесин эле сайып коесуң. Анантип кечинде жандырып алып, үйүңдө жарык болуп өтө жарыңыз үйүңдө жарык болуп светильник болуп турат. Кайра мантип койсоң өчүп калат. Мынакей. Телефонун мындай башына эле бирди сайып алып,
sayıp koyup geçinde kalan yerine jarkılıp jata beresin. Boz balgan baası 100 somdan ele. Assalamu alaikum tuğandar, kandaysыңар? Men köpten beri tovar reklama kılbay kaldı. Mına da жаңы tovarlar geldi bugün. Bu masajörün komplegi. Bu beline gırja umutkası varlarga masajör. Bu fanariktin türleri. Bunu perчаткилер, telefonda kengere karma işletöresin. Mına jerde sensör var, iki sömöýünde. Zimni perчаткилер. Bu kanistra büktölme 8 litre su kuyulat. İçine 8 litre su kuyup mına жерден kran bolat, kalan жерге kötörüp ketip kala tögüresin. Muna al degen damkrat. Bayağı eşiğin jağılıp kalganda ana birdeken götürüp alsan aslında mında kılıp saltırıp jeldep turup götörüp kayra jelin çıkarıp koyarsın. Dasan jel çiğip ketet. Bu maşina üçün Плесос машинасорларга зарядка болот өзү. Машинаны сордурган. Бул аккумулятор зарядкалагыч. Бул газ баягы эле природный. Мына очкилер келди дагы. Мынандай лампочка, вентилятор келди. Жөн эле патронго сайып койсоң, лампочкасы вентилятор иштей берет. Дагы сакал алгычтар келди. Mınanday sumka geldi belge. Mına ol janağı men satıp жүргөн nashnoy уличный светильниктер. Мынан да geldi бүгүн жаңы товар. Мыналар болсо жазында телефонду белиңе салып алып, телефон сигаретин салып алып көтөрүп жүрө турган ремешоктон сумкалары, кара күрөң ар түрлөрү. Бул баягы эле очкилер. Мынандай үйгө лампочкалар келди. Бул эми өтө эле күчтүү жарык бербейт экен, бирок үйдүн ичинде нормальный зарядка жарык берет. Аккумулятор отурганда сайып коюп телефон кошуп зарядкалай бересиң. Мынандай массажерлер келди. 2 штук. Муну ал баягы машинаңа сайып алып, кофе кайнатып иче турган тифальдар. Сабыз баскычтар дагы экөө келди. Бул солнечный панелдер, көчөдө телефонуңду зарядка сайып, күнгө сайып коюп зарядкалай берсин. Бул баягы келген синтезатор. Бүгүн мынандай чор келди. Кыска уч товарлар келди туугандар. Кимге керек болсо келип алып алгыла. Бааларын отдельно официально чыгарам.